Бул Жаш Тилек айылындагы толук эмес орто мектептин имаратындагы ошол информатика классы буга чейин бул класс коридор катары пайдаланып турган болсо, кийин класстык каналардын жетишсиздигинен информатика классына ыңгайлаштырылган. Бул жерде компьютерлер тизилип турат. Ошол эле учурда бул жерде ошол информатика классы менен кошо мектептин китепканасы да жайгашкан. Китептер мына ушундай класстын бир бурчунда ушундай текчеде тизилип турат. 100 балага ылайыкташкан имаратта 6 эсе көп бала билим алып жатат. Андыктан мугалимдер бир класстык кананы экиге бөлүп сабак өтүүдө. Бирок класстарга окуучулар батпай, ыңгайсыздык жаралууда. Кыйналышат да, жазганга дагы айрыкча биринчи класстар жазганга кыйналышат. Анан доскага чыгарсам бул жерде парта доскага тийип турат. Эгерде мен бул окуучудан сурасам, бул жактан келип доскага чыкканга өтө кыйын болот. Анан окуучулар дагы кыйналышат. Көп окуучу болгондо кыйналат экенбиз да. Бул мектептин ашканасы, бирок ушул класстын жетишсиздигинен бул ашкананы да класстык канага айлантышкан. Бул жагында тамак даярдалса, ал эми мына ушул окуучулар тамак жей турган жердин бөлүгүндө 3 класстын окуучулары билим алышат. Балдарга ошол бизде ысык тамак бербейбиз, себеби шарт жок. Ошо балдарга берилген токочту чайын ар бир класста баланын өзүнүн жайын алып барып беребиз. Ар бир канада ар бир баланын өзүнүн жайында гана беребиз. Мектептин эмгек жамааты эптеп абалдан чыгып жатса, мектептин директорун келе жаткан жаңы окуу жылы түйшөлтүүдө. Анткени жаңы окуу жылында ашыкча бир да окуучу кабыл алынбайт. Келерки жаңы окуу жылы азыр биз үчүн өтө чоң көйгөй болуп турат. Себеби биздин мектепте 9-класста бүгүнкү күндө 30 баланы бүтүрүп атабыз. Ордуна 30 баланы гана бир класска алуу мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бирок мектепке жаңы катталган балдар быйылкы мына 2020-21 окуу жылында мектепке 130 баланы каттаганбыз биринчи класска. Быйыл дагы ошол 100 баланын төгөрөгүндө бала мектепке катталыш керек. Бирок бизде шарт жок. Мектептин көйгөйүн жергиликтүү эл да жакшы билет. Алардын арыз муңунан улам бир нече жыл мурун Жаш Тилек айылына 275 орунду мектептин курулушу башталган. Бирок каражат толук бөлүнбөгөндүктөн токтоп калган. Жергиликтүүлөр курулушту жандантуу керек дешет. 601 бала окуйт. Быйылкы жылы окуу ачылса 600'ün ордуга 700 да болот. 700 баланы 2 смен кылып тика тургузсаң дагы мектепке батпайт. Неме стол устулунун кой, партасын кой. Өздөрүн тика тургузсаң батпайт. Ошондуктан ошо окуу жылы башталгыча ушул мектепти көптөн көп элдин аттан суранарыбыз бүтүрүп берсе деген үмүт. Жаш Тилек айылындагы мектеп маселесин айыл өкмөт башчыда бардык тиешелүү жетекчилерге билдирген. Бирок азырынча натыйжа жок. Ал эми жаңы окуу жылында мектепке батпай калган окуучуларды кошуна айылдагы мектепке которуу жолу менен абалдан чыгаарын айыл өкмөтү билдирди. Ого чейин эми жаңы окуу жылга мектеп толук бүтпөйт. Эмки жылга бүтүп калат эми. Быйыл аракет кылабыз, бир шарт кылып окутабыз эми, башка иланжы жок. 1 километр нар жагында Өрүкзар мектеби бар да. 720 орунду мектеп бар. Ошонун бир корпусун балдарды окутуп турайлык деген өткөн жылы да маселе койдук. Жаш Тилек айылындагы мектеп мамлекеттик казынадан каржылангандыктан облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын көзөмөлүндө. Аталган мекеменин маалыматында быйыл ал каржыланбайт. Демек Жаш Тилек айылындагы мектеп көйгөйү быйыл чечилбейт. Улан Маккамбаев, Нурлан Максуталиев, ЛТР, Баткен облусу.